Men Ortarık ayылынан, балам Паншыл районунун Ortarık айылынан атым Осмонов Зарылбек. Менин айтайын дегеним, биздин апабыз ат түбүгү атактуу Кенжебайлык Баялы деген мергенчинин, атактуу мергенчинин кызы болчу. Өзү Оз темир комузда ойногон, Кыргыздын эмне кандай маданият иштери болсо баарын өзү колу менен кыла берген. Чийит окуган, Сарбоодон өзү уруп келип, араба жалдап, ошо жеткирип, агесте техника жок. Анан шырдак, ыскыт, жүндөрдү тытып, сабаага салып сабап, аны сыр боеп, өрмөк согуп, бир нече ондогон, жүздөгөн метр таарлар жасап, андан кап жасап, андан кийим жасап, иши кылып, ушундай киши эле. Анан 1941-жылкы улуу Аламат Атамекендик согуш бүткөндөн кийин менин атама өзүнүн айтуусу боюнча менин атама келгенине жакынкы эле жылдарда келген экен. Ошондо бул өзүбүздүн Төө ашуудагы улар ашууну кол менен салышкан экен. Эл журт бүт колхоз совхоздор сыяктуу баарын ишке жараганын айдап барып ошо жерден колго жасашкан. Ошондо апам айтар эле, ушу Төө ашууну салып атканда мен повар болуп бардым. Атаң болсо жумушчулар менен жумушта ошо жол салышат. Ошондо атактуу суу самырлык кыргызыбыздын балбаны Кожомкул балбан атайы аттарын даярдап келип, башкармадан сурап алып, атам экөөнү алып кеткен экен, кийим тиктирем деп. Ошо апамдын узчулугун угуп, мурунтан билчү экен. Апам жаш кези баягы көп билбейт эчтеке деп айтар эле, айтчумун. Кожомкул деле укчумун, бирок билчү эмесмин. Анан апамды жээн кыз деп койчу экен. Анан иштеп келип, анан башкарма, анын үстүнө ошондо башкарма Арыкбай байкебиз экен, атамдын иниси. Ошого айтып түшүндүрүп, анан ошондо сурап экөөнү тең алып кеткен экен, аттан минип. Алып барып 12 канат боосүй тиктирип койгон экен дейт, ак боосүй аппак. Ошого киргизип 4 машина, кол машина турган экен дейт. Материал бир бурчунда жыйылып турат дейт. Анан эми менин өзүм денеме чактап, эми ченеп ал, жээн кыз шашпай жатып теге бергиле, шашпай тиккиле деп апам айтар эле. Ошондо 15 күн жаттык, 15 күндө 15 кой союлат. 15 кой союлду. Биз эмне чүнчүңдөп мушуктай битке жерин жейбиз. Чоң илгерки жеш чараларга толтура келип, инилери бар дейт, тиякта балдар, жигиттер даярдап тууруп алып келип коет дейт. Анан жанына отургандан биринчи барганда коркуп жүрдүм деп айтар эле. Коркуп жүрөм, ал малдаштыкына отурат, ушунда тизесинен келип калам дейт. Жээн кыз эмне сен уялгандай болуп, корккондой болуп, коркпой отур, алгыла алып отурсаңар деп, өзү жигит дейт, биртике минтип ийилип отурасың. Атамды да, ой, жээнкө, жеп отурсаң ичине, сен эркек эмессиң, жигит эмессиң байлы, же, уялбай эле жеп отургула деп. Анан, ой, жедик, эми барар жери калбай калды, ошентесиң. Андай эмесе, мага уруксаат бергиле айнайындар, деп анан жеш чараны өзүнө мындай жылдырып акырын астына жакындатат дейт. Анан ошондо 5 колунан салат дейт. Ошондо 3-4-5-6 алганда чаранын жарымысы жок дейт. Бүт баарын жейт дейт бага. Калган бир чара. Биз тырнактай бир кот иштесек, жейбиз жок, коюп калабыз дейт. Анан кийин Алла разы болсун бүгүнкү эми деп. Эй, кемпир, тиги кымыстан алып келем, кымыстан кой дейт. Анан кымыз куят дейт, көкөрлөр менен, чоң кеселер менен. Эми мени өзүмкүн эле алып келчи деп өшөнтөт дейт. Ошондо
жақтан bir чана çıkımız çoğun serke çana çıkımız karmata salat deydi. Kempiri var bolsa dedim ayalı. Kişinekeyle dedim da kişinekeymiş. Üçüncü ayalıken şu bu azal falan dedi. Anam bu çoğun gökörgü. Çoğun çanaştan koyup uda tartıp. Yani bir çana çıkamazdı bana. Bir çana ettiğini müthiş etti. Yemin mağluluk saat belirleyinme. Takta işleri bütü atat. Şaşpay tege verile, tiksin ettik. Bize sala verile. Mağluluk saat belirleyinme. Kaldan ötüp duralım. Çekip ötüp şöyle. Taң alıp, qarap kalçelem de oşun eskertçi de. Anam Mokotoy degen inisi var. Eken buna. Buna o kocam kıldın ösü. Özeken buna o gürmösü, üstünde duran gürmösü. Şu apamını tikken gürmösü eken. Evet. Anam Mokotoy degen inisi buna. 90-cı yıllardan arjak berjagında öldü. Özüne okşoş bolup turbay. Bul kempir eken Mokotoydun. Anam o Aşım degen bu Mokotoy'un balasının balası eken. Oşunda bir 6-cı klas okuyum deçip. Men Tokoylu'da jana çempion pastrişka vets bolup жүргөн кезде Tokoylu'dan barıp kırkıp kaldım. Oşonda maga neme gün taşıcı da. Oşo. Ana nemi kıskaça aytayın degenim oşo kocam kuldu görüp giyimin tegip kalgan bu sapavustan süreti bu. Deviresi karma otursun. İyi olsa buna ol. Özüm oşo çok kılbay. Özünün gözünde göre vestep koyup şunu. Üydögü bir yaşagan üyümdögü bir burçun muzey burç kılıp koygan oşonda durat. Me, Nurali. Şol apam bul. Şol apam menin. Ус апам. Оскомуз ойночу. Bütün işte tiyagı Merki Kazakistan'dan beri biyagı sokulup Büşkek'e çeyin. Gelip alıp geçişçiler. Şundan Büşkek'e geçti. Anan tikken үйde kalgan uşo öz kolu menen tigip basa. Kaltırgan nemesinden men saktap жүрüp eskiligi жетти төшөгү мына bu. Akırkı özünün oşo kartaygan kesindegi kılgan төшөгү kurак, бүт kurак. Bu kuraklarda hem har kimdin işin kılganda oşo zakasını kaldırıp жүрүшө керек. Ал эсте материал табылбайт. Материал деген вообще жок да. Анан шырдагы болсо бул. Акыркы шырдактардан өзümdün gözümdögi gördüm. Aytar эле. Şunu жыртылса дагы, даллалы чыкса дагы сактап келатам. Жакшы. Андан бери bir жарым кылымдан ашып өтүп кетти го деп ойлойм азыр. Bu vakit деген билинбей өтүп кетет турбайбы. Ошо анан атамдын бул болсо атабыздын сүрөтү. Şu ökөөнү алып барып убагында кожом кул болгон. Şu кийимдерин тиктирген экен. Сыйын көрсөтүп, бүткөндөн кийин сыйлыгын берип, анан кайра жеткирип койгон деп şu айтаар эле. Байкуш апабыз. Ошо болсо атабыз, болсо апабыз. Анан эми айтмакчымын. Азыркы Кыргызстаныбыз өркүндөсүн, өссүн. Азыр баары агестегидей эмес. Курак-сурак, шырдак, тигиге карабайттары бар, жакшы менен килем болсо төшөгүп калды буттун астында. Эми жакшы башчы болуп эле Кыргызыбыз өсүп, андан ары кийинки балдарыбыз айналбай ысталбай мировой достижениеге жетип кетсе деп ойлойм. Ошол.